кезегин кесиптешим Гүлбайра Умаровага берсем, ал конок менен сиздерди тааныштырып маектешет. Саламатсызбы Гүлбайра, кутмандуу таңыңыз менен. Айтсаңыз, Бишкекте аба ырайы кандай? Саламатсызбы Сейит, кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн биздин Бишкек студиябызда конокто Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары академик Омурбай Нарбеков. Саламатсызбы агай? Кутман таңыңыз менен студиябызга кош келипсиз. Мен алгач мына кечээ эле улгайгандардын эл аралык күнүн белгиледик. Мына ошол майрамыңыз менен сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктоого уруксат берсеңиз, сиздин түшүктүү ишиңизге албан ийгиликтерди, анан бекем ден соолукту каалайбыз. Рахмат. Силердин студиядан пайдаланып, мен дагы бир Кыргызстандагы карыялардын баардыгын куттуктап коеюн ушул карыялардын күнү менен. Анан кечээ Бишкекте бир өтө чоң майрам болду. Ал майрам болсо, өзүңөр баарыңар жакшы билген сүйүктүү эжекебиз, өлкөбүздүн куту көп жылдар өмүрүн кыргыз деп Кыргызстанга арнаган Кулипа Кондучалова эжебиздин 90 жылдык мааракеси болду. Ошо 90 жылдык маараке ошо кишиге жанагы баатырлыкты берүү менен коштолду. А кишиге кандай сыйлык болсо деле Кыргызстанда жарашат. Ошон үчүн урматтуу Кулипа эже, сизди дагы ошол карылардын күнү менен куттуктап коелу. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кыргыздын куту, үйдүн куту болуп жүрө бериңиз көп көчөйүн. Сиздин жакшы тилектериңизге биз дагы кошулабыз. Мына сизди медицина тармагында 40 жылдан ашуун иштегениңизди билебиз. Агай, айтсаңыз, акыркы күндөр ушул медицина тармагына аз көңүл бурулуп жатат деген дагы коомчулукта пикирлер бар. Сиздин байкооңуз кандай? Ушул пикирге кошуласызбы? Мен эми ал пикирге балким могу элдик бийлик орногончо ошондой болсо болгондур. Анан могу бийлик элдин колуна тийгенден бери муну башкача маанайда айтат элем мен. Маселен, муну Роза Сакына президент болуп келгенден бери саламаттык сактоо министрлигине мурдагы каралган каражаттан ашык 100 миллиондон ашык сом бөлүндү. Бул эмне деген кеп? Бул өлкөбүз ушундай кыйын акыбалда турганда, тартыш акыбалда турганда, биринчи байлык ден соолук деп, ошол киши ден соолуктан баштады президент. Ана ошол 100 миллион акчанын эсебинен биз азыр бүгүн өлкөдө бөйрөк оорулары өтө көп да бизде. Анан жанагы аябай кабылдап кеткенде канын алмаштырып, канын тазалап турат деген гемодиализ деген аппарат бар да. Мына ошол жана бөлүнгөн акчага өлкөгө 20, республикага 26 гемодиализ алып атабыз. Андан башка мына бир 22 рентген аппарат келди. Жана нейрохирургияда өтө татаал бир операциялар бар. Ошону жасай турган аппараттар да алынды. Жана скорый помощь деген машинелер жетпейт, алар алынып атат. Иши кылып медицинага мамлекеттик деңгээлде өтө чоң көңүл бөлүнүп атат да. Андан башка айтсак, мына медиктер апрелдеги окуялар, кийинки окуяларда бир топ кыйналып калышты, көп иштеп калышты. Ошого байланыштуу бир 5 миллион сом каржы каралып туруп, 300 киши санаторий Ысык көлдө эс алып келишти. Бул дагы бир жакшы маанай көрүнүш. Андан башка дагы ушул 70 миң ден соолуктун сакчылары бар, медиктер бар. Ошолорго бир баш баанек боло турган өзүнүн бир санаторий жок эле. Баягы алтын балалыкты ден соолук саламаттык сактоо министрлигине берип, буйруса ошо ден соолук деген санаторий куюп атап, анан ошолордун баарын медиктердин энчисине берип азыр иштеп атат ошол. Мына ушулардын баардыгы бир мамлекеттик деңгээлдеги камкордук деп эсептейбиз да. Анан башка эми саламаттык сактоо министрлигинде өзүңөр билесиңер, азыр бир жаңы министрибиз иштеп атат, Сабиржан Токтосунович Абдыкеримов. Бул киши келгенден бери бүтүндөй Кыргызстанды тоолуу аймактардын баарын кыдырып чыкты. Алай Дарабат Курганга чейин барып, иши кылып Жети областын баардык больницаларына кыдырып, өз көзү менен көрүп,
кем карыштарын бардығын жерден чечип, көп маселелер чечилип атат. Анан башка дагы бир ушу министр тууралуу бир айтып кетейин. Бул киши 22 жыл ошо саламаттык сактоо министрлигинде башкы санитардык врач болуп иштеген, зам министр болуп жүргөн. Бул медицинанын көйгөйлүү маселелерин бардын сырттан эмес иштен билген жигитте, ага эчтекени айткандын кереги жок. Кайсы жерде кандай таалуу жерлер бар, чечилбей аткан маселелер бар. Мунун бардыгын бул азыр күнү-түнү иштеп атканы багы. Бир мисал келтирип кетейин. Жакында Москвада өтө бир чоң форум болду. 53 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан. Ал бүткүл дүйнөлүк жана саламаттык сактоо уюму, Всемирная организация здравоохранения деп коет. 53 мамлекет катышты. Биздин республикадагы ага мүчө бизден ошо министр барып катышып келди. Эми бул форумда өтө көп маселелер талкууланды. Ошолордун ичинен эң кыйыны жанагы бир полиомиелит, шал деген оору бар да. Бул дүйнөнүн ичине каптап келатат. Биздин кошуналарда азыр тажиктер да бар, түркмөндөр да бар. Кудай жалгап бизди бул азыр тийген жок бизге. Ошол шал оорулары боюнча республикада кандай маселелер көтөрүлүп атат, министр доклад жасап келди. Андан башка дагы жанагы туберкулез деген проблема бар. Ошол проблема боюнча дагы доклад жасап келди. Айтайын дегеним, ошондой чоң форумда эки докладты Кыргызстанга бериш бул өтө эле чоң маселе. Андан башка ал жерде Путин өзү катышыптыр, Россиянын премьер-министри, Россиянын саламаттык сактоо министрлиги катышып, ошол биз Кыргызстан эмне сурасак, ошонун баарын аябай эле берип, айрыкча мына түштүккө көп жардам беришти. Мунун бардыгы бул ошо министрдин күнү-түнү иштеп аткан жемишинин бири деп айтсак болот. Андан башка бизде жанагы донорлор, Финляндия барбы, анан айрыкча муну немистер, балдардын, энелердин ушул ахвалы боюнча бир жакшы центр салган турат. Туберкулез боюнча көп маселелерге жардам берип атат. Бир айта турган сөз, ушул иштеп аткан кишиге тоскоолдук кылбай, бут тоспой, кайра кишине мактап коюп, анан бир жаман сөздөрдү артынан ээрчитпесек деген ушундай бир ой болуп. Мына жогорудагы репортажда көрдүк, алыскы райондордо кардиографтар жетишпейт экен. Мына жогорудагы 100 миллион сомго алынган медициналык аппараттар шаардын, өлкөбүздүн Борбор шаарынан эки борборуна эле жок, өлкөнүн жалаң эле Борбор шаарына коюлбайт. Борбор шаарга да коюлат, Ошко, Жалал-Абадка, Таласка, мына Ысык көлдө иштеп атат ошол аппараттар. Анан жанагы рентген аппараттар болсо, ушу бүт өлкөнүн чет жактарына коюлат да. Ошо азыр биз министрибиз баш болуп эле ушул бүт өлкөнү кыдырып, жерлерде ахвал кандай экен деп иштеп жүрөбүз. Мен өзүм да жакында Ошко барып бир 20 күндөн ашык жүрүп келдим. 3 областтын бардыгынын саламаттык сактоо өкүлдөрүн бардыгын чогултуп туруп, жерлерде кандай көйгөйлүү маселелер бар, ошолордун бардыгын сунуштарын алып келдим. Андан башка Ысык көл областында болдум, Таласта болдум. Иши кылып, азыр маселелердин бардыгын ошо жерлердеги аткара турган адамдар менен кеңешип, анан кийин бир пландаштырыш керек да. Азыр бизде 3-5 жылдыктын планын кабыл алуу маселеси турат. Ошого байланыштуу биз мурдагыдай эле бу министрликте отуруп кабинеттен план түзбөй, ошо эл менен акылдашып, ошолордун сунушунун баарын камтып, жерлерден сунуш алып келип атабыз. Алыскы райондордогу медпункттардын абалына кандай өзгөрүү бар аларда? Эми азыр мындай болуп атат да. Ахвалды бат эле оңолуп кетти десек биз абдан жаңылышабыз. Алыскы райондордо эң көйгөйлүү маселелер бул эненин жана баланын ден соолугу деген маселе туруп атат. Себеби жыл өткөн сайын биз бир топ балдарды жоготуп атабыз, энелерди жоготуп атабыз төрөтүү убагында. Себеби ушул жана реформа Манас таалими 2 жылдык 5 жылдыкта, 2 жолку 5 жылдыкта биз көп ушул эне менен балдарга көңүл бөлбөй кеткен экенбиз. Акыркы биздин коллегияда ушул маселе аябай талкууланып, кантип оңдойбуз, эмне кылабыз деген маселе бул бүтүн республиканын астында коюлган максат болуп калды.
Ушул энелердин өлүмү көп катталууда деген тыянакка сиз башкы себеби катары эмне менен байланыштырат элеңиз? Эмнени айтар элеңиз? Байланыштыруу ошо жанагы реформа болгондо кичине бул маселе көңүлдөн сыртка калып калганда, себеби азыр мурда реформа боло электе балдардын больницасы, ал балдардын адистери, ошолордун жана консультациясы өзүнчө, балдарга өзгөчө көңүл бөлүнчү эле да. Бүт ошолордун жанагы кадрлар да кыскарып кеткен, анан кийин тиги больницалар да азайып кеткен. Бир мисал катары айтып койсок болот, реформа боло электе Бишкекте 4 балдардын больницасы болсо, азыр жалгыз больница калды. 3 больница жоюлуп кетти. Ал жоюлган больницанын ордунда кандайдыр башка структуралар отурат, ден соолукка эч кандай тиешеси жок. Ошондой эле Ошто ушул реформанын оюнда 400 койка балдардын койкасы кыскарып кеткен. Ал эми жана энелердин больницалары, женский консультация деп коебуз, ошолордун бардыгын жоюп жиберген да. Акыркы коллегияда биз ошо түштүк боюнча обл роддомду өзүнчө бөлүп, ошону бир илимий центр кылып, бүт түштүк аймагын консультация жасап, ошо эненин, баланын ден соолугуна жооп бере турган мекеме кылып келдик. Анан калгандарында азыр ойлонуп атабыз. Өзгөчө күз мезгилинде жугуштуу оорулар курчуп, анан бир топ оорулар дагы козгойт эмеспи? Дары-дармектер менен камсыздоо кандай болуп жатат? Жетиштүүбү дары-дармек? Дары-дармектер азыр Кудайга шүгүр дагы көп эле болуп атат. Бирок анын дагы бир маселеси бар да. Биз ушунча жылдан бери жана химиялык дары-дармектерди колдоно берип, алардын натыйжалуулугу азайып кеткен. Анан алар кошумча дагы жанагы аллергия деген балекетти кошо алып келет. Ошон үчүн бир мындай маселе бар. Мен өзү бир 30 жылдан ашык табияттан жасалган, табиятта болгон заттардын баарын пайдаланып, дары-дармек жасайм, же болбосо табият менен дарылоо деген маселенин үстүндө иштеп атам. Бир 30 жылдан ашык менде азыр көптөгөн дарылар бар. Мен жана Ошко барганымдын себеби да ошол. 1 миллионго өзүмдүн дары-дармегимди алып барып, бекер ошол түштүккө жардам берейин деп, ошо больницаларда Кадамжай, Кара Суу, Ош, тиги роддомдорго бүт дарыларды таратып бердим. 1 айдын ичинде алар өздөрү колдонуп, ошо табияттан жасалган дарылардын натыйжасы өтө чоң экенине ынанып калышты. Азыр жакында бир отчетторун беришет. Мисалы үчүн жанагы Оштун обл туп диспансерине бир 90 кишини дарылап көрдүк эле. Врачтар абдан сүйүнүп атышат да, бул абдан натыйжалуу дары экен деп. Ошо Кудай буйруса Кыргызстанда келечеги бүтүндөй эле табият менен дарылоо жагына өтүп кетсек, жанагы көптөгөн ооруларга ушу натыйжасын алат элек да ушул. Ошол эле учурда дагы бир маселе бар, кадр маселеси. Медицина кызматкерлери бүгүнкү күндө жетиштүүбү, алардын билимин өркүндөтүү, тажрыйба алмашуу сыяктуу атайын бир иш-чаралар өткөрүлүп атабы? Медициналык кадрлар жетишпейт. Жетишпеген себеби алардын айлыгы өтө төмөн. Жана реформа болгондо мындай болгондо, кадрлардын баарын кыскартабыз, 2 эсе, анан кийин кыскарган кадрлардын айлыгынын бардыгын иштеп аткандарга беребиз деп. Бирок андай болбой калды. Биздеги болгон жакшы адистердин бардыгы Казакстанга жана башка жактарга кетип атат. Дагы бир маселе, кадрлардын жакшы боюнча азыр көпчүлүк жерде пенсияга чыга турган адамдар иштеп атышат. Анан дагы бир 5 жылдан кийин аябай эле биз кадр таппай калабыз. Ошондуктан бул маселени да коллегияда карап, жана айрыкча балдардын доктурларын, энелердин доктурларын, акушер-гинекологдорду, ушуларды көбөйтпөсөк, биз бир 5-6 жылдан кийин куржалак калабыз деген маселе туруп атат да. Иши кылып бул маселени дагы бул аябай караш керек. Ошол чет элге, Казакстанга, башка өлкөлөргө чыгып кеткен медицина кызматкерлерин кайрып келүү боюнча сиздерде атайын бир план барбы? Атайын бир план мындай болуп атат. Эми аларды кайрып келүүгө мүмкүн эмес, себеби алар бүгүнкү күндө 2 эсе, 3 эсе айлыгы жогору болуп атат. Бизде дагы бир мындай ушу кадрлар боюнча бир маселе бар да. Жаштар бүтүп алып туруп айылга барбай жатат. Ошон үчүн жана мединститутка алган, академияга алганда, ушу мисалы үчүн Баткендин өзүнөн жергиликтүү кадрларды алып, анан ошолордун айлыгын
же айыл өкмөтү же ошол жерде аким Бир келишим негизинде келишим менен окутуп, анан бүткөндө бүт айлыкты ошолор төлөгөндөн кийин барбай койгонго акысы жок. Ушундай жерлерден өзүнчө даярдап берели деген ушундай программа болуп атат да. Кошумчаңыз барбы? Кошумча мен айтат элем, урматтуу кесиптештер, жалпы эле журтчулук, мына биз бүгүн 3-5 жылдыкты программаны, планын кабыл алган турабыз. Ошондой болгондуктан мен бир кесиптештердин баарынан айттым го, чогултуп да койдук. Ушу эл журттан ден соолукту кандай кылып чыңайбыз, эмне маселелерди көтөрөбүз деген бир активдүү адамдар болсо, жерлер же коомдук жарандар болсо, биз ошолордун сунуштарын күтөт элек. Ошону жана планга кийирип, ошону аткарганга шылып, ден соолук жагынан жалаң эле медиктерге таштап койбой, силер да активдүү түрдө катышып, бир өзүбүздүн ден соолукту чыңасак деген маселе. Рахмат сизге, убактыңызды бөлүп, эртең менен жалпы элге зарыл маалыматтар бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик жылуу болсун. Рахмат силерге да. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Бишкек студиясына бөлүнгөн убакыт өз соңуна келип жеткендигине байланыштуу мен сиздер менен коштошмокчумун. Бирок Кутман таң программасын кесиптешим Ош студиясынан Сейит Амираев улантмакчы. Сейит, эфириңиз ийгиликтүү болсун. Чоң рахмат Гүлбайра. Бишкек студиясына келген коногубузга биз да ыраазычылык билдирүү менен биргеликте төмөндө жаңырыучу музыкалык чыгарманы тартуулайбыз. Андан соң кайрадан жолугушабыз. Мен акча, паракорлугу бар мамлекетте жашагым келбейт.